Мына берде да көп ырлар бар. Эгерде Сүйүнбай менен айтышканын, казактын атактуу Каңтарбай деген акын менен айтышканын биз окусак, биз абдан чоң баа берет элек да. Берде көңүл бура турган нерсе. Билесиз, Тезек төрөнү ээрчитип Каңтарбай менен Арсланбек айтышкан. Ошондо Арсланбек айрым саптары менен таң калтырганда, санаа кандай, салт кандай, ажың кандай, ал кандай, динин кандай, дил кандай, ханың кандай, жат кандай, пашаң кандай, бай кандай, жакшың кандай, жай кандай, жайыт кандай, төрт кандай, байың кандай, бар кандай, жарды кандай, жан кандай, бийлик кандай, би кандай, болуш кандай, бой кандай, элиң кандай, эр кандай, замана кандай, заң кандай, эми сенден тыңдайлы, айттым окшойт бир далай деп Арсланбек аягында анан кийин сөз кезегин берип атат да Каңтарбайга. Арсланбек ырдап бүткөндө Каңтарбай обула калып, мен жооп бермей ак жеңилдим деп ыраазычылыгын билдирет дейт. Жооп бербейт дейт. Билди да ким экенин, ол экенин. Жолда келе жатканда ээрчитип барган султан Тезек төрө минтип айтат экен: бу калай болду Каңтарбай? Казак ишинде сенден мыкты ырчы жоктой көрүнүш edi. Арсланбектин алдында бөрүнү көргөн күшүктей короо кире качтың ғой. Bir ауыз жауып бергенге де жарамадың деп жекирип калат дейт. Анткени мен акыным деп алып барды да. Ана акыны бир сөз айта албаса, сынып калды да, туурабы? Эми мындай деп атат. Анда Каңтарбай: Арсланбек жети суу кечип өткөн акыр замандын ырчысы экен. Эки ыйыгында эки периштеси отур. Солардын айт дегенин айтып отур. Акыр заман болмок болду ғой деп кутулган экен дейт. Кандай баа берген бу кишиге. Казактын эң мыкты Тезек төрө айткан, эң мыкты акыны бир сөз жооп бере албаса, буга чейин бүт заман, доор, кандай болду, тиги болду, бу болдун баарын айтып келип анан кийин Арсланбек сөз кезегин узатат да. Мен айтаарын айттым. Эми сен мунун баарын айтып бер деп атпайбы? Анан тиги айтып атат, ак жеңилдим деп атат.